алып келебиз деп аракет кылып жүргөн товарыбызды карап коюңуздар туугандар. Тоого чыгып эс алганда жанагындай внедорожник, пикап айдаган байкелерге сөз жөнөтүп коюңуздар. Тоо сүйүүчүлөрүнө, кемпинг сүйүүчүлөрүнө жөнөтүп коюңуздар. Андан тышкары тоодо дачасы бар, ысык көлдө квартира, пансионаты бар, коттедждери бар байкелерге сөз жөнөтүп коюңуздар. Булар керек болот. Ушундай мобильный газ менен иштей турган грилибиз келди туугандар, карап коюңуздар. Корпусу алюминден жасалган болот, жеңил болот, салмагы 13,6. Бул жакта карап коюңуздар, дөңгөлөктөр чоң болгонуна байланыштуу бир аз сүйрөп жүргөнгө дагы аябай ыңгайлуу. Демек муну көтөргөндө кантип көтөрөбүз? Могу жерин атайын. Могу жерин ачып туруп эле карап коюңуздар. Акырын көтөрсө өзү эле көтөрүлө берет. Демек мындай акырын бул жагын жерге коесуздар. Бул жагын жерге коюп туруп эле ушинтип эле көтөрүп койсоңуздар ордуна келип калат. Бул жакта мынакей газ бар, кадимгидей пропан менен иштейт. Өлчөмдөрүн мен силерге азыр айтып коем. Ачканда мынакей монтип эле ача бересиздер. Үстүнүн атайын градусниги бар, градусниг аябай жакшы ысыйт. 2 минутада 200 градуска чыгат туугандар. Ичине көрсөтүп коеюн. Ичи болсо мындай болот, атайын өзүнүн шипсысы менен 6-8 кишиге чейин тамак жасаганга өтө ылайыктуу. Мынакей газын иштеттик. Сиздер телефонду жакыныраак алып барып көргөзүп берейин. Алыстан көргөзгөндө анча эмес болуп калат окшойт. Мынакей жалпы көрүнүшү ушундай болот. Баасы 40 000 сомдон туугандар. Мынакей газы көрүнүп атабы сиздерге. Мынакей газы ушинтип эле иштейт. Бул жагы, могу жери аябай тамак жасаган жери чоң болот. Жапканда кадимгидей бул жактан эле жабып коесуздар. Мынакей градусу көтөрүлүп атат кадимгидей. Мынакей азыр 50 градус болду. Бат эле көтөрүлүп атат. Бизде сатууда бар, кайрылы көрүңүздөр. Бул жакта металлдар аябай калың болот, алюминден жасалган, аябай бышык. Характеристикасынын баасын описанияга жазып коем.